Саламатсыздарбы? Өлкө аймагындагы кылмыш кырсык окуяларын жана мыйзамсыз фактыларды чагылдырган коомдук биринчи каналдын эфиринде телегүзөт программасы назарыңыздарда. Не надо на меня светить. Давай. Братан, мен де поехали. Мен ишенбейм буга. Бул автоунааны инспекторлор номеринин жарыгы жок болгондугуна байланыштуу токтотушту. Бирок айдоочу инспекторлор койгон талаптарга баш ийбей баштады. Себеби аны спирт ичимдигине кызматкерлер шектеп, атайын аппараттын жардамы менен текшерүүдөн өткөрмөй болушкан. Документы взяли, вы наркологию просите, да? Садитесь сюда. У вас есть сотрудники, которые человек с камерой снимает. Вы обязаны съездить с этим человеком, которого вы садитесь. Нет. Вот, обратите внимание на сотрудника. Вот тоже вот камера снимает. Видите? Вот сотрудник тоже. Нет? Подожди. Я журналист. Журналист, брат, вот журналист. Өзүңүздөр көргөндөй унаадагы жүргүнчүлөр түшүп келип инспекторлор менен айдоочунун ишине аралашып башташты. Жанадагы уюлдук телефонуна тартып, биздин чыгармачыл топко дагы бир топ суроолорду берди. Вот обратите внимание, ты вот так камеру спусти, чтобы твое лицо тоже видели, брат. У тебя должен быть путевой лист. Путевой лист? Да. А что? Мы же не водители. Ты не водитель? Да. Ты же журналист? Путевой лист. У тебя журналист? Ты журналист? Да, вот. Удостоверение. Удостоверение. У меня тоже мастер спорта есть удостоверение. Я могу тоже каждому показать. Почему я не показываю человеку? Он инспектор, мы журналист. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр азыр көрүп атасыздар. Бул жакта бизден жолдомо кагазын сурап атат. Биз журналистпиз деп мынакей өзүбүз өлүгүбүздү көрсөттүк. Бирок ага деле түшүнбөй бизден жолдомо кагазын сурап жатат. Жолдомо кагазы мамлекеттик автоунааларга бериле турган кагаз негизиненчи. Бул жак жүргүнчү инспектордун ичинде солуп жатат. Өчүр, брат, өчүр. Болбойт. Сен жумушуң жазаң нормально. Өчүр, брат. Не надо на меня светить. Давай. Бул инспектор айтып атат, машинанын номери күйбөйт деп, нарушение деп айтып атат бизге. Жок, ошону айтпайм. Анан биз нарушениесин тартып атабыз. Биз мисалы инспектор эмне иш кылат, кандай иш кылат, биз тиешебиз жок. Ага биз эчтеке деп мен тигинте үйрөтө албайбыз. Ал өзүнүн жумушун жаза берет, биз өзүбүз жумушубузду жаза беребиз. А биз жана сиз кагаз сурап атпайсызбы бизенчи? Ошону жок, эмнеге айтып атасыз? Кагаз сурап атпайсызбы? Биз бир жылдык иш МВДдан, министрден аккредитация рейдке чыкканга булар менен иш алып барганга биздин уруксат кагазыбыз бар. Эгерде соттук иштер боло турган болсо, биз эртең сизге көрсөтө алабыз. Сизге. Кызматкерлер жүргүнчүлөргө жана айдоочуга мыйзам талабы ушундай экендигин түшүндүргөндөн соң, ал тийиштүү текшерүүдөн өттү. Спирт ичимдигин ичпегендиги аныкталды. Айдоочуга жана жүргүнчүлөргө жеринен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кое берилди. 11 майда Ош облусунун Кара Суу районунда 1 килограмм гашиш баңгизатын сатууга шектелген жаран кармалды. Шектүүнүн үйүн тинтүү учурунда жалпы салмагы 1 килограммдан ашык болгон кара курай гашиш алынды. Кармалган адам УКМКнын Ош шаарындагы убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бул факт боюнча тергөө иштери уланууда. 13 май күнү кечки саат 7 чамасында Бишкек шаарындагы Месароша профсоюз көчөлөрүнүн кесилишинде Мерседес үлгүсүндөгү унаа электр зымына урунуп өрттөнүп кетти. Унаа саат 19:45-те өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тарабынан өчүрүлүп, 1999 туулган айдоочу 4 шаардык ооруканага жаткырылды. Учурда окуянын себептери иликтенип жатат. Түп районунда Ананьева Каракол жолунун 86-чакырымында Lexus RX 350 жана Volkswagen Passat унаалары кагышкан. Кырсык болгон жерде 2 аял каза болуп, дагы 4 жаран ооруканага жаткырылды. Учурда кырсыктын келип чыгуу себептери иликтенип жатат. Опузалап пара талап кылуу учурунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. 10 майда жеке ишкерден $20,000 талап кылган. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Чыңгыз Жумагуловдун каймана аты Дөй Чыңгыздын атынан иш алып барган кылмышка шектүү кармалды. Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин 98-беренесине ылайык кармалган адам УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда алардын шериктерин жана башка соттолуучуларды кармоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүрүп жатат.
13 майда Бишкектин жанындагы Новопавловка айылында ири курулуш дүкөнү күйүп кетти. Дүкөн Киров көчөсүндө жайгашкан. Өрт саат кечки 8 чамасында башталган. Жалынды өчүрүүгө 2 өрт өчүрүү тобу тартылып, тилсиз жоо 20:43 чектөөгө алынган. Ош облусунун Өзгөн районундагы Ана Кызыл айылында Toyota East унаасынын айдоочусу рулду башкара албай, натыйжада автоунаа дарыяга түшүп кеткен. 56 жаштагы 2 адам каза болуп, окуя болгон жерге Өзгөн районунун өрт куткаруу кызматынын кызматкерлери чакырылган. Алар унааны суудан алып чыгышты. Бишкек шаарында автоунаа уурдаган шектүү кармалды. 25 апрель күнү 3-Кичи районунун тургуну Volkswagen Passat үлгүсүндөгү автоунаасын көп кабаттуу үйдүн жанына токтотуп ошол бойдон таппай калган. Автотранспорт уурдоо фактысы менен ыкчам иштер жүргүзүлүп, Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан 1994 жылы туулган шектүүнү кармашкан. Текшерүү учурунда уурдалган 2 унаа табылган. Шектүү ушул сыяктуу башка иштерге да катышканы белгилүү болду. Тергөөнүн маалыматы боюнча ал алгач автоунааларды уурдап, ээн жерге алып барып тетиктерин сатып турган. Ал райондук сот тарабынан 2 айга камакка алынды. Шектүүдөн жабыркагандар 102 кызмат аркылуу байланышта болот. 17 май күнү республиканын аймагында 11 өрт кырсыгы катталып, аларды өчүрүүгө 12 өрт өчүрүү бөлүмү тартылган. Өрт чыккан облус шаарлар: Бишкек шаарында 3, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 1, Жалал Абад облусунда 3, Ысык көл облусунда 2 өрт кырсыгы катталган. Бишкек шаарынын Шабдан Баатыр проспектисинде ачык аянтта 800 чарчы метр куураган чөп жана таштанды күйүп кеткен. Өрт тамеки тартуудагы этиятсыздыктан улам келип чыккан. Орозбеков көчөсүндө жайгашкан Бухара Асарти кафесинин каршысында токтоп турган Mercedes-Benz жана Toyota Sequoia үлгүсүндөгү 2 унаа өрттөнгөн. Биринчи өрт куткаруу бөлүмү жөнөп кетип, толугу менен 15:58 чамасында өчүрүлгөн. Көлмө конушунда короодо 40 чарчы метр отун жана бак дарактар күйгөн. Өрттүн себеби такталууда. Чүй облусунун Сокулук районунда аялынын өлүмүнө шектүү адам кармалды. 17 май күнү саат 23:20 чамасында райондук ички иштер кызматкерлерине Новопавловка айылындагы үйлөрүнүн биринен аялдын сөөгү табылганы тууралуу билдирүү түшкөн. Милиция кызматкерлери денесине ар кандай жаракаттарды алган 1992 жылы туулган аялдын денесин табышкан. Кылмышка шектелип, 1982 жылы туулган өлтүрүлгөн аялдын күйөөсү кармалган. Маалымат боюнча, кылмыш кызганычтын айынан жубайлардын ортосундагы чырдан күйөөсү аялын сабап, натыйжада ал каза болгон. Шектүү Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Сотко чейинки иштер уланууда. Бул сүрөттөгү жаран Кубатбек Асамудинов, 53 жашта. Ал үстүбүздөгү жылдын 22 март күнү үйүнөн чыгып кеткен бойдон ушул күнгө чейин дайынсыз болууда. Сүрөттөгү жаранды көргөн билгендер болсо, жакынкы милиция бөлүмдөрүнө же экрандагы телефон номерлерге байланышып, кабарлап коюуңуздарды өтүнөбүз.